Кыргызстанда административдик аймактык реформа жүргүзүлөт. Бирок парламенттик шайлоодон кийин. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого берген кезектеги интервьюсунда билдирди. Мамлекет башчы административдик аймактык реформаны ишке ашырууга мамлекет даяр экенин, болгону күзүндө өтүүчү шайлоодон кийин ишке ашырыларын, анда бир топ мамлекеттик органдар жоюлуп, өзгөрүүлөр жана кыскартуулар болоорун белгилеген. Албетте биз мамлекеттеги ошондой реформа жасай турган кадамдарга биз барабыз. Мына буга чейин деле өтө көп айтылып келген болчу, өлкөдө административдик территориалдык реформа боюнча буюрса бул болот. Буга биз даярбыз, дайынбыз. Бирок ар кандай шарт менен бул болбой келди. Бирок буюрса алдыда парламент шайлоо өткөн соң ошол реформага киришебиз буюрса. Өлкө башчынын айтымында бул реформанын арты менен мамлекеттик система тез иштеп, бюрократия азайып, ар кандай мамлекеттин деңгээлиндеги маселени ыкчам чечкенге өбөлгө түзүлөт. Бирок кайсы мамлекеттик кызматкерлер кыскартылаарын белгилеген жок. Президент Сооронбай Жээнбеков соңку убакытта удаа аймактарды кыдырып, биринчи радиого байма-бай маек куруп баштады. Айрым эксперттер мамлекет башчынын бул кадамын күздө өтүүчү шайлоодо өз партиясын парламентке алып келип, аны менен бийликти сактап калуу аракетин көрүүдө деп сыпатташууда. Эгерде жогорку кеңешке президенттин партиясы келбесе, оппозициядагы партиялар өз каалаган өкмөт башчысын дайындап, Армения, Германия, Индиядагыдай өлкөнү башкаруу премьер-министрге өтүп, президенттин экономикалык социалдык маселени чечүүдөгү укугу чектелет. Мындай пикирге саясат талдоочу Ишенбай Кадырбеков да кошулуп, учурда өлкө башчы жана анын командасы бийликти тарттырбоонун аракетин көрүүдө дейт. Мүмкүн президент кааласа дагы тегерегиндеги бийликти колунан кетирбейин деген адамдар каалабайт. Ошондуктан бекеринен жанагы 4-5 партия бүгүн президентти колдойбуз, президент тегерегинде иштейбиз деп, керек болсо чоң акчаларды да, каражаттарды да колдонуп парламентте өзүнүн ордун алабыз деп жанагы жанталашып атканы, мындай өзүнүн иштерин жасап аткандары муну түшүнсө болот. Болуп аткан саясий нерселерди закон, мыйзамдын чегинде караш кыйын да, эгерде мыйзамдын чегинде карап калсак, анда бийлик элге өтүп кетет. Эл чечип калат. Буга эч качан мындай жол бергиси келбейт бийликте тургандар. Мындан сырткары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да колундагы бийликти кармап калуу үчүн мыйзам жол бербесе да шайлоодо күчүн жумшаганын эске салды. Ал эми жарандык активист Рита Карасартова аткаруу бийлигиндеги реформа шайлоого чейин жасалышы керек деген пикирде. Анын айтымында Кыргызстанга керектүү реформалар ар дайым шайлоодон кийин деп пландалып келген. Бирок парламенттик шайлоодон кийин бийлик 2023-жылкы президенттик шайлоого иштеп, президент айткан реформа эске алынбай, андан соң жогорку кеңештин 8-чакырылышына кайра шайланып келүүнүн аракетин көздөшөт дейт. Эми 2020 шайлоосу бүтсө, бүт бийликтин баары 2023-тө ким президент болот дегенди иштей баштайт. Кайра реформа калат. 2023-тө өзүнүн президентин алып келип алгандан кийин 2025-те кайсы парламент келет деп эле бир шайлоодон башка шайлоого булар иштеп жүрүп көнгөн, анткени себеби бийликте жүргөн киши кийинки бийликке калып калыш үчүн ал тууган тушкандарын добуш бердиртип өзүнүн калып калыш керек болот да. Айлыгын алып коюп, башка кишилерге сый урматын алып коюп, ушинтип жашоону ойлойт. Биякты иштете турган болсо, ковидтен деле көрүп калдык. Бийлигиң да, байлыгың дагы 5 тыйын өзүңөр каржылаган, өзүңөр реформалаган дарыгерлер больницаларга өзүңөрдүн күнүңөр түшөт. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы ковидтен кийинки болуп аткан биздин жерибиздеги абал бул тазаланууну, жаңыланууну талап кылат. Эгер биз ушунда жасай албай турган болсок, анда эртең силер менен эмне болсо дагы ыйламагыла, өзүңөр ошол жашоону эңсеп келгенсиңер дегенсек жаңылышпайбыз. Ошондой эле президент пандемия маалында мынчалык күйбөгөнүн, бүгүнкү күндө 60 миңге жакын мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бар экенин кошумчалады. Кээ бир жарандык активисттер президент чарба иштерине кийлигишип премьер-министрдин отчетун бергенге ыйгарым укугу жол бербээрин белгилешет. Бирок мамлекет башчынын соңку аракеттери парламенттик шайлоодо бийлик, администрация тараптан калкалоого алынган партияларга колдоо көрсөткөн ыкмасы болушу мүмкүн. Муну менен бийлик колдогон партия президент түзгөн шарттарды колдонуп, ал эми саясатка жаңы келген партиялар маанилүү стратегиялык программаларга катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт дешет. Бул аппарат президенттин
ишмердүүлүгүнө баа берсе болот. Ушул президентте мондай бир майда барат экономикалык чарба иштерин аралаштыруу бул өтө мындай президенттин аппаратындагы ишмерлердин деңгээлин көргөзүп атат да. Бул киши андай майда жумуштарга, чарбалык жумуштарга киришпеш керек эле. Өйдөдөн карап турса, дагы аброю көтөрүлмөк деген ой менин жеке пикирим. Буга чейин мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартуу Мухаммедкалый Абылгазиев премьер-министр болуп турганда көтөрүлүп, анда кызматкерлердин саны 10%, тагыраагы 1,5 миңге жакын адам кыскартылган. Белгилей кетсек, парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага 44 партия катышуу ниетин билдирген. Акыл Аймаратова, Тилеке Шонкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.